Assalamu alaikum dostlar. Kutman gün. Hurmatlı mekendeşler, biz hazır Bişkek şahrında Akşumbayeva Baha köprüsünün geçilişinde Frunze'nin kaptalında turabız. Жатқан ушул Баткенганан Чоңалайга жардам иретинде эме баштаганбыз. Төшөнчүлөр, суулар мындай бүгүнкү күндө акыбалды баарыбыз айтпасак да белгилүү. Ушул жагдайдан улам элден элге жеткизели. Өзүбүз жоопкерчиликти алып, өзүбүз алып барууну туура көрүп атабыз. Булар ушул мындай жараат алгандарга коляскалар атайын. Бул жака hazır bir maşına толду dostlar. Ушул машина чыгат буйрса, эртең бул фураны стартка коюп атабыз. Эртең бул фура кетет. Мына Bugün bu maşinаны жолго чыгарып атабыз достор. Келип салымдарын жаздырып, bununla buldular. Kötü oluşat. Akşumbayeva'da жайгашкан. Азыр эле мага ушул кулундудан чалышты. Бүгүнкү күндө эң необходимость болуп аткан бул жанагы солярка, күйүүчү май, андан сырткары тамак аш азыктары жетпей атыптыр да. Анан ошол коомдору, ошол жактагы жергиликтүүлөрдө даттанып атышат. Айыл өкмөттөр складтарга түшүрүп атат, анан алар протокол кылып, анан отчет кылып, анан монтип бюрократиясынын айынан бул жакка элге жетиши кыйын болуп атат. Деп атат да, ушуну эч ким деле азыр бул жагдайда жүрөгү барбайт болуш керек. Мындай жүрөгүндө кичине кандай мекендик атоолдук бир сезими бар адамдар суук болуп салбайт болуш керек деп ойлойбуз. Бирок ушуну бюрократиясы жок эле мындай жеткизгенге шарт түзсөңөр абдан жакшы болмок. Урматтуу ушул коопсуздук кызматы, МЧС бүгүнкү күндө жолдогу жүктөрдү жеткизүү кепилдигин алып тур. Бирок жанагындай кээ бир айылдарга, кээ бир айыл өкмөттөргө жетпей атыптыр да. Ушуну эске алыш керек экен. Негизи эле эми бул жагдай, урматтуу достор, мекендин кунар баасы өмүрдөн кымбат деген сөз чын да. Мына ар бир кыргызстандыктар ар бир жаран деген өзүнүн салымын кошуп атат да. 1 килограммда 1 литрлеп жанагындай суу майларын алып келип өзүнүн мындай акыбалына жараша жардам берип атат. Бул элден айланса болот. Негизи мына ушундай учурда абдан жакшы билимдикти көрсөтүп, жакшы аракеттер жасап атышат. Негизи биз эми ушул тамак аш
мүмкүн тамак аштан жеткизип онда абдан жакшы көңүл бурулуп атат. Биз айтайын дегеним мындай моралдык жактан, психологиялык жактан аларга жакшы бир дагы жардамдарды көрсөтүшүбүз керек. Мына курсактарын тогузуп турган деңгээлде элдин баары башы бириктирип жардам берилип атат. Бүгүн ушул кырдаал акыркысыбы канча жолу дагы ушундай сабак болуш керек бизге. Бүгүнкү ушул болуп аткан окуядан жакшы жыйынтыкты чыгарышыбыз керек. Мындан ары мындай нерсеге жол берилбеши керек. Жакшы иш алып барышыбыз керек. Рахмат. Ошол мен ушул нерсени абдан ойлонуп атам да. Биз башка калсак койнот экенбиз, жок болсо табат экенбиз, бирок эң баштысы биздин ушул канча аскерлерибиз каза болуп калды. Алардын өмүрүн эч ким, алардын эртеңкисин эч ким кайтара албайт да. Эми ушуга ушундай жардам бергендей ар бирибиз өзүбүздүн акылыбызды, өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн бир күчүбүздү жумшашыбыз керек. Бул жагдайдан биз кантип кутулабыз, кантип чыгабыз, кантип биз мына ушул маселени чечебиз деген түйүндү биз чечишибиз керек да, достор. Ушул үчүн ар бирибиз башылып чыгышыбыз керек. Мына бизде канча генералдарыбыз бар, канча илимдер академиясында канча илимпоздорубуз бар, канча докторлорубуз бар. Мына ушунун баары эми баш катырып биз күчтүү мамлекетке, биз күчтүү өлкөгө, биз күчтүү элге айланышыбыз керек. Ал үчүн ар бирибиз салым кылышыбыз керек. Ошол достор, эгерде кимде ким көмөк көрсөтөм деген болсо, биздин бул жактагы ушул Фрунзе менен Фрунзе сода борборунун жаны Акунбаева Баканын кесилишинде элдик штаб деп ушул жерден өзүбүз жеткизүүнү дагы элге тийишин дагы биз өзүбүз буюрса кепилдеп атабыз. Биз жолго чыгып жеткизебиз достор, өзүбүз аманат ээлерине алып барабыз. Ошол ал жактан да жеринен маалыматтарды чагылдырабыз, жеринен маселелерди көтөрөбүз. Мына ушул продукталар каяка кетип атат, жетпей атат деген суроолор көп болуп атат. Ошон үчүн бул жагдайдагы акыбалды ошол жактан дагы сиздерге көрсөтүп турабыз. Ошол бар болуңуздар. Ким биз менен салым кылам десе, келсеңиздер болот.